Коом турмушунун бардык чөйрөлөрүндө олуттуу өзгөрүүлөр болуп жаткан азыркы учурда сот бийлиги жарандарыбыздын укуктук аң сезимин жогорулатуу менен коом ынтымагынын жана туруктуулугунун кепили болуп саналары талашсыз. Кыргыз Республикасынын сот тутумунун тарыхы биздин мамлекетибиздин тарыхы менен тыгыз байланышта. Кылымга тете убакыттын ичинде алгачкы сот органдарынын уюшулганынан баштап сот бийлиги мамлекеттик бийликтин бир бутагын ээлеп байсалдуу жолду басып өттү. Кыргыз соту 1924-жылдан баштап түптөлө баштаган. Анда Түркистан бөлүнүп, Кара Кыргыз автономдук областы болуп кайра түзүлгөн. Ал учурда Кыргызстанда 4 округ болуп, элдик соттун 23 участкасы иштей баштаган. Ошондон тарта Кыргыз сотунун тарыхы башталат. Соттордун тутумун төмөнкүлөр түзгөн. Судьялар, бийлер, казылар, судьялардын курултайы, судьялардын чукул курултайы. Биздин мамлекетибиз РСФСРдин, кийин СССРдин курамында болуп келген 74 жылдык совет доорундагы сот тутумун узун жолун басып өттү. Ал жылдагы сот түзүлүшү жана соттук өндүрүш жөнүндөгү улуттук мыйзамдар союздук мыйзамдарга ылайык келген. Союз учурунда судьяларды эл шайлаган. Шайлоого 23 жаштан өйдү. Соттуулугу жок жарандар катыша алган. Элдик судьялар жергиликтүү тургундар тарабынан жалпыга тең жана тике шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен 3 жылга шайланып келген. Ал эми калган бардык соттордун судьялары эмгекчилердин депутаттар кеңеши тарабынан 5 жылга шайланган. Ысык Көл областында элдик судьяларды тандоо область уюштурулгандан баштап, тактап айтканда 1939 жылдын 17 сентябрынан кайра жоюлганга чейин 1959 жылдын мартына чейин жүргүзүлүп келген. Ысык Көл областынын элдик сотунда жазык иштери, жарандык иштер жана даттануулар каралган. Ал жылдары областтык сотто 6 судья, Балыкчы райондук эл сотунда 7 судья, Нововознесеновка райондук эл сотунда 6 судья, Покровка райондук эл сотунда 6 судья, Талды Суу райондук эл сотунда 7 судья, Біржівальск шаарынын 3 участкасында 23 судья, Түп райондук эл сотунда 8 судья, Тоң райондук эл сотунда 7 судья, Ысык Көл райондук эл сотунда 7 судья эмгектенген. Кийин 1971 жылы Ысык Көл областы кайрадан түзүлгөндө областтык сотта кайра уюшулуп, ушул күнгө чейин ийгиликтүү иш жүргүзүп келет. Эң алгачкы иштеген жылдарда соттук актылардын бардыгын кол менен жазып, аларды ишке тиркечибиз дагы кол жазманын көчүрмөсүн машинкага бастырып, анан кийин тараптарга таратып, ошонун дагы бир көчүрмөсүн ишке тиркелчү. Ар бир соттун төрагасы орун басарлары 3 жылдан иштөө мөөнөтү көрсөтүлгөн. Мамлекеттик бийликтин бир бутагы катарында өз деңгээлинде болуп элдин кадыр баркына ээ болуп турушун бул каалаймын. Судьялык кызмат бул эң сыймыктуу кызмат деп эсептейм. Ошондуктан ушул кызматтагы иштеп аткандардын баардыгына ийгилик каалайм. Элибизге тынччылык, заманыбыз тынч болсун, элибиздин жыргалчылыгы өссүн. 2019 жылдын 11 мартында Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын судьяларынын 11-чи курултайы өттү. Президент өз сөзүндө жаңы укуктук мейкиндиктеги судьялардын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын белгиледи. Сот органдарында мыйзамдын үстүмдүүлүгүн камсыз кылуу жана коррупцияга каршы күрөшүү, сот системасындагы кадр саясатын жогорку деңгээлге көтөрүү, жарандардын кеңири катмарында сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу менен соттордун ишин санариптештирүү, жазык сот адилеттигинин жүргүзүүнүн жаңы тартиби жана өлкөнүн өнүктүрүү үчүн жагымдуу инвестициялык климатты бекемдөө зарылдыгын белгиледи. Биз экономиканы көтөрүп, инвесторлорду, ички дагы, сырткы дагы инвесторлорду алып келип каражатты салдыра албайбыз, жумуш орундарын түзө албайбыз, салыкты көбөйтө албайбыз. Инвесторлор качан келет? Качан Кыргыз мамлекетинин үч бийлик бутагына ишенич пайда болгондо, анан кийин инвесторлор келе баштайт. Бул бири-бирине абдан тыгыз байланыш иш. Биз мугалимдердин, врачтардын, башка соц тармакта иштеп аткан, бюджетте отурган мамлекеттик кызматкерлердин айлығын көтөрүш үчүн биринчи инвестор табыш керек. А буга сот системасы биринчи адилеттүү болуш керек. Соттук укуктук реформанын алкагында жаңы кодекстер кабыл алынып,
Жазык укуктук блогундагы 5 кодекс жана 3 мыйзам үстүбүздөгү жылдын 1-январынан баштап мыйзамдуу күчүнө кирип, соттор анын алкагында иш жүргүзүүдө. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында жергиликтүү соттордун судьяларынын жаңы мыйзамдарынын негизинде иш алып баруу тажрыйбалары менен таанышуу максатында усулдук жана тажрыйбалык иштер менен Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьялары областтардын аймактарында болушуп, жеринде соттордун иштери менен таанышууда. Учурда өлкө боюнча судьялардын 85%-ын жаңы кадрлар түзөт. Сот тарабынан айрым жергиликтүү тургундардын көйгөйлүү маселелери акыйкат чечилип, элдин акталган ишенимдери бар. Бүгүнкү күндө бизде деген 85,360 адам бар. Бул эми жер соорусу жетүүбүз курорту 32 жылдары уюшулган экен. Андан кийин ушул 50 жылдардан баштап ушул чалгындоо геологдор келип, ушул жерге могуреки зданиялардын баарын мына могуреки мектеп, ушул артыбызда турган азыр мурун убактылуу бакча болчу, азыр убактылуу мектеп болуп турат. Муну 61-жылы Жетөө селолук советине бала бакчага балансысына берилген. Андан кийин мына жерде 6 квартира жана биякта турган аркы суунун аркы өзүндөгү үйлөрдүн баарын, мына 3 этаж үйлөрдүн баарын ошол деген геологдордун чалгындоо группасы эл алды түтүн элге жашап, ошол жерде 98-жылы приватизация кылып берген. Бул курорттун тургундарына силер деген ушун бизге кол коюп берсеңер деп эле Актай баракка кол койдуруп туруп, ага чейин булар 2000-жылга чейин Кыргыз Россиялык ачык акционерный коом болуп келсе, 2000-жылдан баштап жабык акционерный коом болуп Кыргызстан профсоюздар федерациясы, Кыргыз Совет курорт туризм, анан санатория болгон. 2002-жылы булар деген 112 гектар жерге 2000-жылы 355 токтомду границаны тактоо деп Жетөгүз райондук администрациясынын берген токтомунун негизинде эле 112 гектар жерге айыл өкмөтүнүн токтому жок, олу жок, булар жашыл китеп алышкан. Бул лесный фондун жеринен 66 гектар жерди ушул санаторияны уюштурганга берген экен. А 18 гектар суунун аркы өзүн деген эмелерге берген. Үлгү колхозунан жанагы элдин поселка участок деп, анан БТО обслуживание деп элдерге берген аркы өзүн. Анан бүгүн да бул соттук чечимдерде такталып атат. Жетөгүз райондук эмеси налоговыйлар сотко берип, алар дагы жогорку соттон утушка ээ болду. Мына 6 гектар жер, анан 14 гектар суу. Мына ушулардын баарын сот эске алды, адилеттүүлүктү кылды. Булар да 6 жыл алышты. Аябай чечимден мыйзамдын негизинде толук кандуу карап чыгып, баягы акыйкаттуулук менен ушу элге чечип, ушул курорттун келечегине туура багыт берди. Биз сотторго ыраазыбыз, эл дагы ыраазы. Бүгүнкү күндө Ысык көл областы боюнча 34 судья эмгектенип келет. Акыркы жылдары сот тарабынан соттун ачыктыгын жогорулатуу үчүн көпчүлүк сот имараттарында жана соттук отурум залдарында видео байкоо камералары орнотулду. Соттук иштерде соттук отурумдун убактысы жана орду, ошондой эле сот тарабынан кабыл алынган соттук актылар жөнүндө маалыматты каалаган жарандарга жеткиликтүүлүгүн жеңилдетүү жөнүндө интернет порталы ачылды. Сот тутумун реформалоо, сот адилеттүүлүгүн камсыздоо мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири болуп, негизги 3 багытта жүрүп жатат. Бул мыйзамдарды замандын талабына ылайык иштеп чыгуу, колдонууга киргизүү, кадрларды тандоо жана материалдык техникалык базаны чыңдоо. Жаңы киргизилген, колдонууга киргизилген кодекстердин негизинде сотко чейинки өндүрүштү ишке ашыруу үчүн тергөө судьясы деген жаңы институт ишке кирди. Ал адамдардын кармалгандыгын, мыйзамдуулугун, негиздүүлүгүн, тергөөнүн жазык кодекстин ченемдерин так аткаруу менен жүргүзүлүп жаткандыгын көзөмөлдөйт да. Бул бардык чектөөлөр тергөө органдары тергөө судьясынын уруксаты менен жүргүзөт. Анан азыркы тандоо боюнча, татыктуу кадрларды тандоо боюнча бизде сотторду тандоо кеңеши иштеп жатат. Акыркы 6 жылдын ичинде судьялардын корпусу 85%га жаңыланды. Ысык көл областынын райондук, шаардык, райондар аралык сотторунун имараттарында
оңдоп түзөө жана реконструкция иштери жүргүзүлдү. Балыкчы шаардык сотуна берилген имарат замандын талабына ылайык капиталдык ремонттон өткөрүлүп, 2018 жылдын апрель айында ишке берилди. Имараттарды реконструкциялоо, капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү иштери судьялардын, сот кызматкерлеринин коопсуздугун жана сотко келген сот процессинин катышуучуларынын коопсуздугун камсыздоо жана коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу талаптарын эске алуу менен жүргүзүлгөн. Учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын бардык судьяларын жана сот кызматкерлерин Кыргыз сотунун 95 жылдык мааракеси менен өзүмдүн жана Ысык Көл областык сотунун жамаатынын атынан куттуктап, сиздерге бекем ден соолук, бакубат турмуш, чыгармачылык жигер жана ишиңиздерди ийгиликтер коштоп жүрүшүн каалайм. Ар жылы судьялар тарабынан коомчулуктун укуктук сабаттуулугун жогорулатуу максатында окуучулар менен студенттер үчүн соттордо ачык эшиктер күндөрү, окуу жайларда ачык лекциялар уюштурулууда. Ошондой эле аймактарда айыл өкмөттөрдүн, аксакалдар сотторунун, салык кызматынын, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана башка бир катар мамлекеттик кызматкерлер менен өз ара кызматташууну жакшыртуу максатында көптөгөн жолугушуулар өткөрүлүп келет. Бул жасалып жаткан аракеттер коомчулукту маалымат менен камсыздоону күчөтүп, сот адилеттигин ишке ашырууда жакшы натыйжаларды бермекчи. 2019 жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялаган жарлыктын алкагында соттук укуктук системасынын процесстерин автоматташтыруу, электрондук сот өндүрүшүнүн санариптештирүү, бардык сот процесстерин аудио-видео фиксациялоо ишке киргизилип жатат. Сот өндүрүшүн автоматизациялоо бардык мамлекеттик органдар тарабынан жапа-тырмак жүргүзүлүүдө. Ал эми сот өндүрүшүндө маалыматтык технологияны колдонуу жарандардын укуктарын коргоого өбөлгө болорун айгинелейт.